Бүгін 11 августта Жалал Абад жана Баткен областарында учурда тестирлөө жүрүп жатат. Ошон үчүн ушу балдардын коопсуздугуна, ушу ден соолугуна карап, кайрадан ушу 1-сентябрга башталат. Бүгүнкү күндө ушу 5 жылдан ашык директор болуп иштеген жетекчилер үчүн конкурс жарыяланды. Бардык мектептеги мугалимдер бул технологияны өздөштүрдү деп айтсак болот. Күчтүү ушул мен директор болом, ошо билим тармагын мен алдыга жылдырам, ошо мектепти өнүктүрөм деген талапкерлер конкурска катышып, эң жогорку балл алып, алар дайындалышат. Мурдагы убактарда аттестациялар жүргүзүлчү, андан кийинки учурда болбой калган. Көп жылдан бери иштеп аткан директор кайрадан ушу конкурстан жакшы көрсөткүч алып келип, жумушун уланта берет да. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн аталган газетанын YouTube каналы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин имаратында көчмө студия уюштуруп жатат. Студияда мейманда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министринин жетектөөчү адиси Айнура Кусейинова. Айнура Сүйүндүковна, студияга кош келдиңиз. Мына ушул бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү иш-чара баштап отурасыздар. Мектеп директорлорунун сынагы башталып атат. Алгачкы старт алган иш-чарага канчалык даяр келдиңиздер? Катышуучулар кандай болуп атат? Талапкерлер көппү? Саламатсыздарбы? Быйыл өзгөчө жыл болуп атат. Себеби дегенде жаңы окуу жылына башталардын алдында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине конкурс аркылуу дайындоо боюнча жобо иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө ушу 5 жылдан ашык директор болуп иштеген жетекчилер үчүн конкурс жарыяланды. Республика боюнча 966 директор 5 жылдан ашык мөөнөттө эмгектенип эткен. Бүгүнкү күндө ушу 855 ваканттуу орунга конкурс жарыяланды. Конкурс негизи 2 этаптан турат. Биринчи этабын биз жыйынтыктадык. Биринчи этапта бир эксперттик комиссия ушу талапкерлердин документтеринин тиешелүүлүгү боюнча текшерүү жүргүзөт. Экинчи этабы болсо тестирлөө. Бүгүн 11 августта Жалал Абад жана Баткен областарында учурда тестирлөө жүрүп жатат. Бул сынактын эң биринчи эле эң негизги бул тестирлөө болуп саналат. Тестирлөөгө тапшырыш үчүн атайын суроолор түзүлгөн. Ал бизде ушу министрликтин алдындагы ушу улуттук борбор бар. Ошол тараптан тапшырмалар түзүлдү. Негизинен акцент кайсыга жасалат? Уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнөбү же педагогикалык ишмердүүлүгүнөбү дегендейчи? Тестирлөө бир нече багытта суроолор камтыган. Бул биринчи кезекте ушу билим берүү тармагындагы укуктук нормативдүү актыларды билүү, бул ошол эле билим берүү жөнүндөгү мыйзам, балдарды жөнүндө кодекси жана башка ушу билим берүү тармагына тиешелүү нормативный актылар. Андан тышкары педагогика, психология, менеджмент в образовании жана IT технологияларын боюнча жөндөмдөрү болуш керек. Бул бүгүнкү күндүн мезгилдин талабы. Жакшы айтып кеттиңиз. Мисалы, техникалык жактан жабдылышы боюнча биздин мектептер 100% компьютерлер менен камсыздалган деп айтсак болобу? Бул багытта жетиштүү сабаттуулук жоюлдубу? Эми сиздер билесиздер, пандемия байланыштуу бардык мектептерде окутуу онлайн түрүндө жүргүзүлгөн. Ошол учурда бардык мектептеги мугалимдер бул технологияны өздөштүрдү деп айтсак болот. Албетте башында кыйынчылыктар болгон, бирок бүгүнкү күндө бардык эле бул технологияны өздөштүрүштү. Анан жетекчи катары албетте бул техника менен иштегенди дагы билиш керек. Себеби дегенде биз учурда дагы бир чоң программа менен иштеп жатабыз. Бул ПИЗАга даярдануу. Албетте мектептерди техникалык жактан жабдуу боюнча чоң жумуштар жүрүп жатат. Мына учурда 1200 мектеп ушу техника менен камсыз болот. Андан тышкары интернет бардыгына жетиштүү.
интернет бардыгына бүгүнкү күндө бардык мектептерде интернет бар. Ал эми жанагы географиялык жайгашкандыгына байланыштуу ал жерде деле беспроводной интернеттер бар. Ушул мектеп директорлору сынакка катышууда буга чейинки тажрыйба топтогулар катышып атат, а жаңы аракет кылып көргөндөр дагы сынакта барбы, жокпу? Сиз айттыңыз 5 жылдык тажрыйбасы барлар гана катышып атат депчи? Негизи бүгүнкү күндө ошо 5 жылдан ашык иштеген директорлор алар ошолор үчүн өткөрүлөт да конкурс. Ал эми конкурстун өзүнө педагогикалык жогорку билими бар, педагогикалык стажы 7 жылдан кем эмес болгон талапкерлер катыша алат. Бул жерде биз кандайдыр бир адамдык факторлорду жок кылдык. Бул онлайн түрүндө эле тестирлөөдөн эле өтөт. Эң жогорку балл алган жеңүүчү болуп аныкталып, анан ошол жалпы билим берүү буюмунун директору болуп дайындалат. Андан тышкары жана пенсия курагындагы деген чектөөнү алып салганбыз. Демек, жанагы мен айтып кеткен педагогикалык жогорку стажы бар болсо, билими бар болсо, андан тышкары 7 жылдан кем эмес педагогикалык стажы бар болсо, анда катыша беришет. Бул жакта дагы эч кандай чектөө жок. Баягы эмеси жагынан алып келгенде, гендердик жагынан алып келгенде, биздин агайлар азыраак болуп баратат мектептерде деп, директорлукка ат салышууда булардын көрсөткүчү кандай? Эми бул конкурс ачык жарыялангандан кийин алар каалоочулар, ошо талапка ылайыктуулар конкурска катыша берет. Анан бул жерде гендердик равенство деп дагы чектей албайбыз да. Күчтүү ушул мен директор болом, ошо билим тармагын мен алдыга жылдырам, ошо мектепти өнүктүрөм деген талапкерлер конкурска катышып, эң жогорку балл алып, алар дайындалышат. Ал эми гендердикти биз чектей албайбыз да. Буга чейин деги эле мектеп директорлордун арасында аттестациялоо иштери жүрүп келгенби, жокпу? Мурдагы убактарда аттестациялар жүргүзүлчү, андан кийинки учурда болбой калган. Сиздер билесиздер, бул мектеп директорлорун райондук билим берүү бөлүмдөрү же болбосо шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан дайындалчу. Бул эми конкурс аркылуу тандоо жөндөн жөн чыккан жок. Өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта дагы ар кандай ой пикирлер жаралчу. Мисалы 20-30 жыл ушу директорлук кызматта иштеп, албетте жакшы, мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон директорлор бар, бирок эми жаңылануу сөзсүз түрдө болуш керек. Жаңылануу болуп, башка кадрлар келеби же болбосо ошол эле конкурстан көп жылдан бери иштеп аткан директор кайрадан ушу конкурстан жакшы көрсөткүч алып келип, жумушун уланта берет да. Бул жерде бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилди. Демек, бул сынак мектеп директорлорунун ичара түзүп алган бир монополиясын башка бир калыпка салуунун бир мүмкүнчүлүгү деп айтсак болобу? Ооба, туура. Себеби дегенде сөзсүз түрдө жаңылануу болуш керек. Азыр эми буга чейин окуу жылын 15-сентябрда баштап көрдүк. Бул мындай белгилүү бир долбоор сыяктуу кылган сынак болдубу? Эмне себептен кайра 1-сентябрга окуу жылын баштоону туура көрүп атасыздар? Өзүңүздөр билесиздер, 2 жыл биз пандемия учурунда онлайн окуганбыз. Кызыл зона болуп, жашыл зона болуп бөлүнүп, ар бир мектеп өзүнүн ошо шартына байланыштуу онлайн же болбосо офлайн түрүндө окуганда, ошого байланыштуу окуу жылын жылдырылганда, негизи 15-ине бир себебинин бири ушул. Эми көптөгөн кайрылуулар болду, коомчулукта дагы өзлөрү ой пикирин айтышты, коомдук талкуулоо болду, мониторинг жүргүзүлдү. Анан ушул ата-энелердин, коомчулуктун ой пикирин эске алып, быйыл кайрадан ошо 1-сентябрга салтуу түрүндө эле 1-сентябрда жаңы окуу жылын баштоо боюнча токтом чыкты. Кайрадан ушу 1-сентябрда жаңы окуу жылын баштоо себеби биринчиден ошо коомчулуктун ой пикири, суранычы эске алынды. Негизгиси болсо ошо жайкы убакта, июнь айында балдарга ошо күн ысыкта
мектепте окуу оор болду. Өзгөчө жанагы бүтүрүүчү класстарда алар дагы тест түрлөрүнү тест тапшырышты, мамлекеттик экзамендерди тапшырышты. Ошон үчүн ушу балдардын коопсуздугуна, ушу ден соолугуна карап, кайрадан ушу 1-сентябрга башталат. Мынакей ушул мектеп турмушуна келе турган болсок, дагы бир жаңылык болуп атат. Бүтүрүүчү класстар жөнүндө сөз болуп аткан соң, жалпы республикалык тестирлөөнү 2 этап менен өткөрүү жаңы демилгеленип атат. Түшүндүрүп кетсеңиз болобу кыскача? Негизи жалпы республикалык тестирлөө бу дагы вот жаңыча башталган атат. Мурда ошо жылына окуу жылынын аягында ошо бир жолу эле өткөрүлчү. Мында болсо эки жолу өткөрүлөт. Себеби дегенде айрымдар жетишпей калат, же болбосо башка окуу жайларына тапшырганда дагы мындай мөөнөттөрү ар кандай болуп калат. Ошол себептен ушу биздин бүтүрүүчүлөргө ушундай шарт түзүлүп, мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди. Мисалы буга чейинки ошол тапшырган тесттин жыйынтыгы 1 жылга жарактуу болсо, анда азыр 2 этап менен өтүп атса, ар бири өзүнчө 1 жылга жарактуу делеби же? Ооба, ошондой. Рахмат атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу Эркин Ток газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары, өзүңүздөр уккандай мектеп турмушундагы орчундуу жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн биздин көчмө студияда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адиси Айнура Кусейинова болду. Саламатта калыңыздар.